Эң башкысы утуш эмес, катышуу. Дал ушундай уран менен Бишкектеги балдар үйлөрү арасында футбол боюнча милдеш өттү. Бул турнирде жаш өспүрүмдөрдөн турган 5 тайпа ат салышты. Алмаз Чокморовдун пикиринде келечекте катышуучулардын саны көбөйөт. Чемпионатты дагы жыл сайын өткөрүү пландары бар. Выходные дни мальчишки раз в неделю будут встречаться, играть. Дем алыш күндөрү балдар жумада бир жолу кезигип футбол ойноп турушат. Мисалы балдар борборлордун саны Бишкек жана Чүй облусу боюнча 10дон ашат. Алардын баарын бир чогултсак кандайдыр бир чемпионат болуп калат. Балдар борборунун кызматкерлери мындай демелегени жакшы кабыл алышты. Алардын айтымында өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн мелдештер кыйын турмушка кабылган балдарга жакшы таасир этет. Андыктан мындай иш-чаралар бул жерде өтүп турушу зарыл. Я думаю, что вот турнир сейчас заканчивается. Чындыгында биз даярданган эмеспиз. Балким ошон үчүн утулуп калдык. Бирок даярданышыбыз керек экен. Ал эми бизге белек катары мактоо баракчалары, медалдар жана кубокторду беришти. Жаш футболисттердин кубанычы коюнуна батпай турат. Бул оюн бир гана спортко эмес, жашоого да үйрөтөт. Мисалы, бир жеңилгенден кийин көпкө ойлонуп, кайра аларды кайталабаганга аракет кылышат. Мына азыр элдеш бүтүп жатат. Балдардын баары ыраазы. Бул эң башкысы. Мындай иш-чараларды өткөрүп турушубуз керек. Баары жакшы. Дагы бир жолу уюштуруучуларга өз ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул иш-чараны Бишкек шаарынын футбол бирлиги уюштурган. Башкы максаты өспүрүмдөр арасында бул спорттун түрүн кеңири жайылтуу. Дал ушундай чемпионаттардын жардамы менен мыкты футбол оюнчуларын тарбияласа болот, дейт борбордун кызматкерлери. Ким билет, балким арасында Кыргызстандын желегин желбиреткен футболисттер чыгат. Кундуз Кадатаев, Урмат Мамиталиев, Прайм жаңылыктары.